Көңүл буруңуздар. Ой, жакшылар. Бүгүн биз сиздерге $125.000 бир аз кеми бар 10 сотук жер аянтындагы артында турган бышкан кирпичтен салынган шаардагыдай шарттар бүт бардыгы түзүлгөн, кирип эле жашай турган шарттагы 6 бөлмөлүү үйдө тартып көрсөтүүдөбүз. Өтө шашылыш түрдө сатылат. Бул жерде идишага көрпө төшөгүңүз менен бала чаканы ээрчитип келип жашай бересиздер. Болду, башка эч нерсенин деле кереги жок. Сарай салам десеңиздер, жериңиздер кеңире. Бул жакта өзүнчө чоң дарбазанын дагы орду каралган. Ажатканасы бар. Сөөрү тапчан, үч очоктун орду каралган, склад бар. Бул жерге мына сары таштардан сонун брусчаткаларга окшотуп басып койгон стяжканы. Бул жакта арканын орду каралган, даяр эле. Карказдары даяр. Кааласаңыз арка кылып, кааласаңыз жүзүм кылып алсаңыз болот достор. Андыктан чамдаңыздар, беш кошкон сонун ынтымактуу эл жашайт. Бул кайсыл жерде десеңиздер, Ош Өзгөн трассасы 30 айылынын Питица фабрикасында, Кеңеш мечитинин жанында. Жүрсөңүздөр, сиздерге сонун нерсе көрсөтөм. Мына жерде мечит бар. 5 убак намазыңыздарды мечиттен кирип чыгып окусаңыздар сонун да. Караңыздар, Бай. Мечиттин жанында жашаган кандай сонун, $125.000 бир аз кеми бар. Сүйлөшүү жолдору каралат, түшүп берүү жолдору бар. Андыктан ээсинин номери экран астында камтылган, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Толугураак маалыматтарды жүрүңүздөр, көчө тараптан даректерди көрсөткөндөн кийин башынан шашпай айтып берели. Жүрүңүздөр. Учурда биз Ош Өзгөн негизги трассасы 30 айылынын центрине бир аз жетпей, 2 жылдыз Алинурга жетпей, бул жерде клубту билесиздер. Клубтун жанындагы ушул чоң жол аркылуу түз чыгып барсаңыздар, садиктин алдынан сиздерге дагы даректерди тартып көрсөтөбүз. Түз келе жатасыздарбы? Келсеңиздер, 2 айрылыш жол келет. Ортолугунда бардыңыздар билген бул жердеги таанымал садик, балдар бакчасы. Ошонун сиздер оң тарапка буруласыздар, тетиги жерден айдап өтүп аткан жаш баланы көрдүңүздөрбү? Ошол жака, оң жака буруласыздар. 60-70 метрден кийин солго бурулганда мечит көрөсүз. Ошол мечиттин алдынан жолугушабыз. Бурулуп буйтап кайра солго бурулуңуздарбы? Мына мечит, жанагы биз айткан. Ушул мечиттин маңдайында. Эми экинчи жолду айтайын. Кара суу поворотунан чыгасыздар, ушунан түп-түз түшүп барсаңыздар. Кара суу поворотунан дагы түз ушул жака чыгып келсеңиздер болот. Эми бул жердеги мечитти бардыңыздар билсеңиздер керек. Таап аласыздар. Анан келсеңиз, мына айланасы песка блок менен тосулган, зыңкыйтып мына 100 000 сомго жакын акча кетирип жасалган дарбазасы дагы көрүнүп турат. Сапаттуу, сонун кирип келе бересиздер. Үйдүн мына забор менен үйдүн аралыгында дагы бир кошумча курулуш курганга, дегиле жашыл зонага место ташталган. Азыр жабык турат. Бул жагында болсо жашыл зона, анын артында бул жагында ошо сөөрү тапчандын орду каралган. 3 очокту ушул жака уюштурсаңыздар болот. Жайкы, сырткы ашкана. Ушул жака уюштурасыздар. Буюрса. Сонун. Муну мозаика деп коюп эле, сары таштардан сонун кылып стяжка кылып коюптур. Бул жагы склад достор. Тартпай эле коелу, ичинде бүт буюм тайымдар бар экен. Ажаткана, наркы тараптан сарайга кирүүчү код ачылган. Бул жагында эми сарайдын орду. Анан бул жагында болсо артында буюрса жылуулуктун печкасы орун алган. Үй жылуулук менен камсыздалган. Кышында көпүлдөдү, отту жагасыз, майкачан кыштан чыгасыз да. Жүрүңүздөр эми. Бул тамбур, мындайча айтканда кире бериш жайы. Бул жагында болсо терезелер, кожойкеси жакшы экен мына. Үйдүн ээсинин аялы гүлдөрдү эгип тигип коюптур бүт бардыгына. Бар жок гүл, машаллах, көз тийбесин. Кире бериш жайы, абырасы таза адамды өзүнө тартып турган. Бул үй сиздики болуп калышы мүмкүн толук. Бул жакта киргенде мына күз күтүп алат. Кирсеңиз, чыксаңыз сулууланып, таранып, каранып жакшылыктарга барасыздар. Жүрүңүздөр эми ушул жактан баштайлы, кана. Бир катар баштай турган болсок, бул жагында болсо мына ашканасы, ашкана эмеректери бул жакта. Анан бул бытовой техникалар кетет. Эгер жакшы сүйлөшө турган болсоңуздар, калышы дагы мүмкүн. Бул жерде олтуруп тамактанасыздар. Евромонтаж болгон бүт бардыгы, электромонтаждары бүт бардыгы мына. Андан кийин мына душ туалеттин орду бул жакта. Шаардагыдай шарттары каралган. Аристон бар, форточкасы бар, жылуу кирилген, күзгү раковиналар бар. Бул жагында тепкичтин астыны кладовка кылып алсаңыздар болот. Бул ата-энелер уктоочу бөлмө, мынакей. Булар эми сепке келген да, булар кетет. Калтырбайт. Булар дагы бүт бардыгы кетет. Анан булар чыгып кеткенден кийин кенен сонун бир бөлмө болот.
Бул жакта болсо биринчи кабатта зал, конок бөлмөсү, конокторуңуздар бир 10-15 шакты келе турган болсо ушул жерден тосуп узатып бересиздер. Чоң телевизору бар, бул кетет. Обойлору өзүнчө бир башкача, моющий обойлор, асты болсо ламинат басылган. Жылуулук батарейкалары киргизилген. Ар бир терезенин түгүнө зерикпей коюп чыгышкан достор. Жакшы. Кабыргалуу, сонун. Жакшы ремонт болгон достор. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Потолоктор эмне болгон жидкий обойго, жанагы жидкий травертинге окшотуп коюп бересиз, сонун өзгөчө люстралар илинген. Классикалык ремонтто болгондугу байкалып турат. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жакшы люстралардын короз илиниптир. Экинчи кабатка чыктык. Бетон тепкич болгон негизи, тепкич. Анын обшивкасы мына ушундай жыгачтардан. Бул экинчи этаждын холлуна келдик достор. Холл дагы бул жактан панорамный терезе. Жарык жакшы, эртеден кечке чейин тийип турат. Бул жак болсо натыжный потолок, керме шип, софиттер жанып турат. Бул жерде болсо ушу конокторуңуздар, өзүңүздөр, үй бүлөңүздөр менен олтуруп эс ала турган жай. Оң тараптан баштай берели. Мына оң тараптан башталса, бул жагы жаш балдар уктоочу бөлмө, детский комната. Өзүнчө эле башкача го, мынаны караңыздар, обойлуу. Тоодосуң го, тоодо. Эверестти багындырасың го чиркиндиги бул бөлмөдөн чоңоюп чыксаңчы. Себеби тоо баары башкача, таза арулукту түшүндүрөт. Занавескалар тартылган. Асманды караңыз, ого, потолокту. Накта детский комната болупту да. Жүрүңүздөр эми. Экинчи бөлмө дагы буюрса мына зал экен, конок бөлмөсү. Кааласаңыздар универсал комната кылып же ушу экинчи кабаттын залы, холл, конок бөлмөсү кылып пайдалансаңыздар болот. Узун туурасы болжол менен 1, 2, 3, 4, 5, 6га жетпей кеткен 5,80ге 3,84 чыгып калышы мүмкүн. 1, 2, 3, 4. Көз деле өзү метр болуп калды. Ченей берип. Жакшы, мына. Астында 3, астында 3 болсо, үстүндө 3, жалпы 6 бөлмөлүү. Опа, кыргыз орнаменттери түшөрүлгөн. Мына натыжный потолок, софиттер турат. Занавеска пардалар илинүү. Бул ата-энелер уктоочу бөлмө, мынакей. Килем-премдер менен калат достор. Жакшы баа бере турган болсоңуздар. Сиздерге насип кылган болсун. Биз ана бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Өтө сонун жерде жайгашкан. Мечит маңдайыңыздарда. 5 убак намаз окугандар үчүн жакшы шарт түзүлгөн. Анан негизи жакшы да мечиттин жанында болсочу. Мечитте намаз окулат, Куран окулат, тынбай ушул мечиттин айланасындагыларга дагы таасири тиет да. Алардын дуасы тиет дегендей. $125,000. Бир аз кеми болот. Сүйлөшүү жолдору каралат. Варианттары барбы жокпу, аны сиздер өзүңүздөр ээсине чалып сурап аласыздар. Жыйынтыктадым анда. Мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын. Мечит жаныңыздарда, бала бакча 3 мүнөттүк жол. Мектептер дагы жакын буюрса. Ошол 30 адырдын центрине жакын птица фабрикасында. Ассаламу алейкум. Сиздерге насип кылган болсун. Жора жолдош, тууган урук, тааныштар ушундай үй издеп аткандар болсо, бул видеону максималдуу түрдө аларга жөнөтүп коюңуздар. Насип кылган болсун, ушул үйлөрдө тойлор болсун, бул үйлөп кыз чыгарыңыздар. Кызматка келе берели биз дагы.